Нарын облусунун Кочкор районунун Нинакан Жүндүбаева атындагы мектеп гимназиясынын 9-классынын окуучусу Альбина Акматказиева Америкага окуу үчүн жолдомо алды. There were some three essays there. We have to write it. Ал эл аралык билим берүү боюнча Америкалык кеңештер тарабынан уюштурулган Flex билимин алмаштыруу программасына катышкан. Write about ourselves. Кичинекей кезинен эле окчумун, себеби байке эжелерим бул программага катышып келип жүргөн. Бирок даярданып 5-класстан баштап даярданып баштадым программага катышам деп аябай. Мектептик мероприятияларга аябай активдүү катышамын. Тияка барып ырдайм, же болбосо мисал үчүн аткарам, жакында эле Найман эненин ролун аткаргам. Андан тышкары волонтерлук иштер менен катышам, Демиргел жаштар организациясы менен. Ушундай активдүү болгон үчүн бул мага аябай жардам берди, себеби биринчи этабында эссе жазыш керек болду. Көп эссе ошо менин волонтерлук болгон мындайча айтканда опытым менен аябай жакшы келип калып дагы ошо менен да чыгып кеттим десем болот. Ата энебиз баарыбызды ошо англис тили менен эметкенде көбүнчө басымыраак кылып, кичинекей кезинен эле өзүнүн шыгы болуп, өзүнүн мечтасы болчу Америкага баргангачы. Ошо биз барып калганда эле кечке телефон китеп окучу, телефонду деле карачу, көрсө англисче кинолорду көрчү, только на английском. Ошолор менен биз ошо аябай кубанып атабыз, өтүп кеткенине көп өзүнүн өзү трудяга была, вот ошонун баарын азыр эми көрүп атат өзүнүн. Программа окуучуларга бир жыл АКШга барып, аларды кабыл алган америкалык үй-бүлөдө жашап, андагы орто мектепте толук окууга мүмкүнчүлүк алат. Жана атайын стипендиялар да каралган. Ага 9-10-11 класстын окуучулары катыша алышат. Азыр документ топтоп атабыз. Өлү көп документ. Нары бери чыккан эле 2 шаарда жашап калдым. Көп документ. Азыркы учурдан поиск семьи болуп атат. Үй-бүлө табат, анткени аяка барганда бир үй-бүлө менен чогуу жашайсың, анан мектеп дагы табылууда. Ал жака барганда өзүлөрү кайсы бир класска алып барып отурушат экен да. Мисалы үчүн мен азыр биякта 9-класс болсом, кайра тияктан 9-класска барып отуруп калышым мүмкүнмүн. Же болбосо 11-класска отуруп калышым мүмкүнмүн, ошондой экен. Программаны өзүңдүн англис тилин билген неме менен берилет экен да. Сынакты тапшырып жаткан кезде окуучунун окуудагы жетишкендиги жакшы же эң жакшы болуусу керек. Окуучу англис тилин мыкты деңгээлде билүүсү зарыл. Жана ден соолугу программанын талаптарына жооп берерин далилдөөчү медициналык документ болуш керек. Алар сынактын бир нече этаптарынан өтүшөт. Эң биринчи турда азыр онлайн турда өтүп аткан себептен биринчи турда эссе жазасың, 3 темага 10 күн берилет. Андан кийин 3 күндүн ичинде тест жиберилет, ал тестти өтүш керек. Результаты болсо 1-2 айда чыгат. Экинчи этабы уже мен Кочкордон болгондуктан экинчи этабы мага Нарында өткөн да. Ал жактан 45 мүнөт ичинде 3 эссе жазасың, андан кийин LTS тестин бересиң, бул IELTS-ка эле окшош да. Анан интервью. Чет өлкөдө билим алууну каалаган окуучулар үчүн аталган программа жакшы мүмкүнчүлүк. Быйыл Кыргызстандан жалпы 7000 окуучу катышып, финалга 53 окуучу чыккан. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.